Бүгін теплоключенко айылында Ак Суу Органик кооперативтин мүчөлөрүнүн катышуусу менен анан дагы сырттан келген адамдар да бар экен, биз тааныбаган. Ошо койка уюмунун уюштурган семинары болуп атат. Бул жерде Эдил деген жигиттин фермер, ал жигит да ошо Ак Суу Органик кооперативинин мүчөсү. Ошо аймакта жашайт биздин. Анан ушул бүгүнкү күндө койка уюмунун адистери келип өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, анын ичинде ИСО, акиташ күкүрт эритмеси, анан бордо суюктугун жасоо боюнча ыкмаларды көргөзүштү. Азыр жасалып атат практикалык түрдө. Бордо суюктугу даяр болду, ИСО эритмеси бир жарым саат убакыт калды окшойт, бир саатта даяр болуп калат. Могу эмелерин столдун үстүнөн карасаңар, даярлар да бар экен. Ушул эки өсүмдүктү коргоо каражаттарынын тегерегинде анан могу карагатты бутап өстүрүү, зыянкечтерден коргоо ыкмалары боюнча Нурбек агроном, койка уюмунун агроному Нурбек мырза менен Бермет айым түшүндүрмө берди. Мындай жөнөкөй, жеткиликтүү тилде катышуучуларга аябай эле жакшы түшүнүктүү болуп атат. Анан ушу карагат мындай элдин ичинде көп кызыгуу жаратып атат да. Себеби бүгүндө мындай көп киреше алып келүүчү биздин аймакка мындай туура келген өсүмдүктөрдүн бири болгондуктан азыр мына көрсөңүздөр көпчүлүк эле ошо карагат өстүрүү боюнча кызыктар адамдар экен да. Анан ошо карагатты кыйып, формировка кылып, ошону жашартып, ошол боюнча түшүндүрмө берип атат азыр Нурбек агроном. Анан анын жанында Каныбек деген байкебиз, бул киши өзү союздан бери келаткан агроном киши, өзүнүн жеке менчик питомниги бар, бөшөкканасы. Ошо карагат анан жана алма өсүмдүктөрү боюнча алма, алмурут өстүрөт. Ошол жалпысынан алганда бүгүн максуда мындай аябай жемиштүү күн болуп атат деп айтсак болот да дыйкандарга. Себеби азыр ушул маалыматтар абдан керек болуп аткан учур болуп аткан да.